Каракол шаарындагы төрөт үйүндө 6 бала чарчап, облус тургундарынын үрөйүн учуруда. Жетөгүз районунун Саруу айылындагы таштандыны кайра иштетүүчү ишкана толук кандуу иш алып барууда. Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгы белгиленет. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Жанара Алмазбекова, саламатсыздарбы? Азербайджан Республикасынын президенти Ильхам Алиев Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду Азербайджан менен Кыргызстандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктады. Азербайжан элинин атынан жана жеке өзүмдүн атыман сизди жана бир тууган элиңизди маанилүү дата Азербайжан менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм жана эң жакшы каалоолорумду билдирем. Биздин өлкөлөрдү байланыштырган терең тарыхый, маданий жана руханий тамырлары боордош Кыргызстан менен достук жана кызматташтык мамилелерине өзгөчө маани берүүнүн маанилүү курамы болуп саналат. Мындан 30 жыл мурда ушул бекем пайдубал түптөлгөн. Өзгөчө акыркы жылдары өнүгүп, стратегиялык өнөктөштүктүн деңгээлине жеткен мамлекеттер аралык мамилелер терең канааттануу сезимин жаратууда. Өз ара визиттер, үзгүлтүксүз байланыштар жана кол коюлган документтердин олуттуу пакети биздин кызматташтыгыбызды өнүктүрүүнүн жогорку динамикасын айгинелейт. Айрыкча өткөн жылы бир тууган өлкөлөргө жасаган биздин иш сапарларыбыз эки тараптуу мамилелерди сапаттык жана жаңы деңгээлге көтөрүүдө маанилүү роль ойноду. Сиз менен Бакуда да, Бишкекте да болгон талкуулар, анын ичинде жетишилген макулдашуулар жана бир катар маанилүү документтерге кол коюлганы Азербайжан-Кыргыз өнөктөштүгүн бардык тармактарда өнүктүрүүгө да, аны жаңы мазмун менен байытууга да керектүү түрткү бергени абдан кубандырат. Азыркы этапта биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыктын масштабын кеңейтүү үчүн түзүлгөн жагымдуу шарттарды натыйжалуу пайдалануу менен биз өз ара мамилелерибиздин ого бетер бекемделишине, ошондой эле эки тараптуу деңгээлде да, көп тараптуу форматта дагы өз ара аракеттенүүнүн мындан ары дагы тереңдешине жетишебиз деп ишенем. Азербайджан президентинин куттуктоосунда Ильхам Алиев Садыр Жапаровго чын ден соолук, бакыт таалай жана ишинде ийгиликтерди, ал эми боордош Кыргыз элине бакубатчылык жана өнүгүүнү каалады. Бүгүн 19 январда 2022-2023 окуу жылында окуучулардын республикалык олимпиадасынын экинчи райондук этабы башталды. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, райондук этапка мектептик баскычта 1-2, 3 орунду алган окуучулар катышууда. Эскерте кетсек, олимпиаданын райондук, облустук жана республикалык этаптарына тапшырмалар билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору тарабынан түзүлөт. Агроөнөр жай комплексин каржылоо долбооруна 3,5 миллиард сом бөлүндү. Маалыматка ылайык, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн агроөнөр жай кластерлерин өнүктүрүү максатында сүт, эт, шекер, жумуртка, өсүмдүк майы, картошка, жашылчалар, жемиштер жана дан эгиндеринин кластерлерин өнүктүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары кошумча түзүлгөн келишимдердин негизинде балык, бал, жүн, пахта жана жаңгак мөмө өсүмдүктөрүнүн кластердик бирикмелери түзүлүүдө. Долбоорду ишке ашыруунун алкагында Илбанк ачык акционердик коому жана РСК банк ачык акционердик коому тарабынан күрөөсүз жеңилдетилген насыя 3-5 жылга чейин 6% менен берилет. Агроөнөр жай комплексин каржылоо долбоорунун негизинде 2023 жылдын 16 январына карата 3,5 миллиард сом бөлүндү. Анын ичинде РСК банк ачык акционердик коомуна 1,7 миллиард сом жана Илбанк ачык акционердик коомуна 1,8 миллиард сом бөлүнүп, жалпы 2 миллиард 718,9 миллион сомго 2381 кредиттер берилди. Өткөн жылдын аягы жана жаңы жылдын башы менен Каракол шаарындагы төрөт үйүндө 6 бала чарчап, облус тургундарынын үрөйүн учуруда. Маалыматтар боюнча 6 баланын 2-өө ай күнүнө жетпей төрөлгөндөр. Калганы инфекция жугузуп алган деген жүйө менен коштолууда. Бирок азырынча так маалыматтар жок. 5 январдан тарта Каракол төрөт үйү жабылып, учурда кош бойлууларды Ак Суу райондук жалпы дарыгердик практика борборунда кабыл алууда. Бул туурасында кабарчынын материалы. Ак Суу аймагында жайгашкан ооруканадагы төрөт үйүнө облустун аймагынан келгендер көп. Себеби облустун борборундагы төрөт үйү жабылып, андагы дарыгерлердин бардыгы дал ушул жерде иштеп жатат. Мында ар күнү 10-дон 11ге чейин төрөт кабыл алынып жатыптыр. Азыр 42 аял бар, патология менен биригип төрөгөн аял, патология төрөй элек аялдар менен 42 оорулуу аял бар.
Мына бүгүнкү күндө 2 кесарево сечение пландалууда. Оор акыбалдагы балдар 5 бар. ПИТ деген палатада жатышат. Анда круглосуточный наблюдение. Буюрса бардыгы с улучшением азыр. Ухудшение болгон состояниясында бала жок. Мындагы эне балдар дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө болуп жатканы менен орундук жетишпей минтип коридордо жатып калган учурлар дагы бар. Бири кетсе экинчисин эптештирген төрөт үйүндө түзүлгөн шарттар ойдогудай эмес. Жаңы эле. Канча күн жаттыңыз бул жерде? Азыр кечинде келдик саат 2-де. Месек жанында төрөп. Ушул жерге чейин болдуңузбу? Эжеке коридордо болдуңузбу ушуга чейин? Жок, азыр эле мына каталка менен алып келишти. Здесь место освободили. Көп болуп атабы эмелер, төрөй турган аялдар? Койкалар жетишсизби? Кемчиликтер здесь здание старое, мне кажется, для беременных не соответствует. Жактан эмен деле карасарбы, душ, ванналары. Условия нужно улучшить. А так медики, врачи смотрят нормально, каждый день сурап кетип отурат. Именно условия жактары очень плохие. Облустун борборундагы төрөт үйү жабылып, кош бойлууларды убактылуу Теплоключенко айылында кабыл алуунун себеби 2 аптанын ичинде 6 балага чарчап калган. Анын экөө ай күнүнө жетпей төрөлгөндөр, ал эми калганы инфекция жугузуп алган деген жүйө менен коштолууда. Азырынча так маалымат жок. Биринде экинде төрөлгөн балдардын баары ошондой боло баштаганда биз сразу эле информация бергенбиз. Администрациячы. Үчүндө уже тяжелый төрөлүптүр 2 бала. Анан кийин биз үчүндө уже 4-үндө бергенде 4-күнү как раз биз жабылып 5-тен бери акча иштеп атабыз. Эми алар боюнча баардык эмелер алынды. Полностью эме чыга элек. Каякта эмне болуп кеткенибиз дагы жакшы эме интервью бере албай атабыз. Келгенден кийин заключение алабыз. Ошондон бери 6 бала ошондой болуп калды. 2 доношенный, 4 доношенный. Алардын диагноздорунун баары токсик сепсис инфекция болуп атат. Анан эми ал заключение Бишкектен келди, башкалардан келип атат. Эми заключение чыкса анан полностью эме беребиз да. Чарчап калган 6 баланын энелери менен байланышып, алардан окуянын чоо жайын билүү аракетин көрдүк. 2 баланын энеси 30 жаштагы Турсун Кызыл Суудан 30 январь күнү Каракол шаарына толготуп келген. Анын наристеси үй бүлөлүк пландоо менен болгон. Төрөткө чейин дарыгердин тыкыр көзөмөлүндө болуп, корчу респиратордук вирустук инфекциялардан сактанганын, дарыгерлер айтып жаткан инфекция наристеге ооруканадан жукканын айтат. Ошол эле роддомдун тегерегинде аптекадагы аялдары, аптекада иштеген кызматкерлер айтыптыр. Бул роддомдо ушул сепсис деген инфекция бар деп. Бизге ошол сепсис деген инфекция коюп атпайбы? Анан макул эже менде эле чыксын, ошо 6 баладан тең чыкпайт да турабы? Ошол маалда чарчаган балдар аябай көп болду. Биз угуп элаттык. Наристелерин жоготкон энелер иш кымырылбай ачыкталып, күнөөлүүлөр жазаланат деген ишенимде. Ал эми учурда Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын комиссия түзүлүп, иликтөө жүргүзүлүүдө. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, жаңылыктар. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көлдүн экологиялык абалы боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө кабыл алынган жарлыгына ылайык Ысык көл районунун аймагында жумушчу топ түзүлүп, эс алуу жайларында, санаторийлерде болушуп, тиешелүү текшерүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Теманы аймактык кабарчыбыз Асел Тилек кызы улантат. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көлдүн экологиялык абалы боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө кабыл алынган жарлыгына ылайык Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясы тескеми кабыл алып, анын негизинде жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ райондун аймагындагы ар бир эс алуу жайларын, санаторий, конок үйлөрүн кыдырып, алгач жарлык менен тааныштырып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң мониторинг жүргүзүү иштерин башташты. Жарлыктын аткарылышын көзөмөлгө алуу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын адистери жумушчу топ менен биргеликте текшерүү иштерине барышууда. Разбрызгиваются, напитываются аэробными бактериями при помощи воздуха. Дальше у нас идет хлораторные вторичные отстойники. Потом у нас находятся эти иловые площадки, песковые площадки. И потом у нас вот 5 прудов идет. И путем перелива это идет вот очищение. Путем перелива с одного отстойника, вернее, а потом пруда. В последующем куда вы отходы деваете? Ну там отходов бывает очень мало, они у нас практически 96% очистки. Оно идет на орошение полей.
Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көлдүн экологиялык абалы боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында түзүлгөн жумушчу тобу эс алуу жайлары көп жайгашкан Бостери айыл аймагында да болушуп, эс алуу объектилеринин инженердик, коммуникациялык жана курулмаларын жеринде текшерип чыгышты. Могу бизге городок, шаарча. Биз ошонун баарын биз обслуживать этебиз да бүгүнкү күндө. Бизге нерентабельный бүгүнкү күндө как санатория катары. Бирок население деп биз бүгүнкү күндө алып анткени көбүрөөк сатып кеткен, андай кылып кеткен дебиторский задолженность аябай көп бизде. 7 миллионго жакын акча дебиторский задолженность жатат. Анан анын ярмарканын жанында бир дагы бир накопителибиз бар. Ошого топтойт. Анан ошонун негизинде бияка алып келип начистка кылабыз. Бүгүнкү күндө биздин планыбыз боюнча биз азыр biz Kırgız altından akça bölünüp bizge 60 milyon so'm. Biz özümüz bölündü bizde turat. Bıyılkı жылкы 60 milyonga biz lokalny özünчө терете кызгалай өзүнчө ачын жөнү куралды атабыз. Городду biz баягы элди өзүнчө берели деп, себеби биздин нерентабельный да иши алып барганыбыз. Бирок бүгүнкү күндө biz населенияны дагы плюс өзүбүздүн санаториянын да ачын тазалоо ишин алып барып атабыз. Кыргыз деңиз санаториясы салынып жаткан мезгилде ошол кезде түптөлгөн, бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп атат десек болот. Бул маселе менен дагы калктын айыл аймактагы көп кабаттуу үйлөрдүн дагы саркынды суузуларын бүгүнкү күндө саркынды топтолуучу жайга алып келип ошол максатта дагы иш алып барууда. Бүгүнкү күндө Кыргыз деңиз эс алуу жайы өзү жеке автономный саркынды суу топтолуучу жайын куруу стадиясында турат. Ушул келечекте ушул саркынды топтолуучу жайын маселесин туура жана мыйзамдуу чечүү иш аракеттери да жүрөт. Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан түзүлгөн жумушчу топ жарлыктагы айтылган милдеттемелердин аткарылышын тыкыр көзөмөлгө алып, талапты катуу коюшууда. Көлдүн жээгинде жайгашкан, биринчи зонада жайгашкан өзгөчө 132 пансионаттын эс алуу жайлардын бардыгына кирип чыгышкан. Кирип ар бир пансионат эс алуу жайлардын ээлерине 131 жарлыкты жана ошондой эле 150 жарлык жана пляждардын тосмолорун ачуу боюнча ар бирине подроспись жеткизилген. Андан сырткары ошол жарлыкты мага тааныштырылды. Мен өз ыктыярым менен тосмолорду ачып берем жана ошондой эле өз ыктыярым менен 1-январь 2023 жылдан баштап эгерде менде тазалоочу сууну тазалоочу тутумдарым жок болсо, жаңы салууга эгерде бар болсо, талапка жооп бергидей кылып иш алып барам деген ар бир мекеменин биздин милдеттемесин алганбыз кагаз жүзүндө. Андан сырткары мониторинговый группабыз болсо, ар бир пансионат боюнча өзүнчө бир акт обследование түзүлгөн, изилдөө актылары. Ал изилдөө актыларда канча койка место, пансионаттын аты жөнү, ошол өзүнүн суу түтүктөрү барбы, чыга турган же башка бир кошуна пансионаттанбы же кошунасынан алабы, кимден алат, канча тазалоо канализациялык тутуму барбы өзүнүкү же башкага кошулганбы, кыскасы бардык маалыматтардын бардыгын өзүбүзгө обследование катары алганбыз. Бүгүнкү күндө 2023 жылдын январь айынын 1-январынан баштап президенттин ошол 131 жарлыгында ылайык бардык эс алуу үйлөрү канализациялык тазалоо тутумдарысыз иш алып барбоо бул мыйзамсыз болуп эсептелет. Иш алып баруу бул мыйзамсыз болуп эсептелинет. Ошол себептен бизде администрация тарабынан дагы жаңы тескеме түзүлдү. Ошол тескеменин негизинде биринчи жыл бою иштей турган, жайында эле эмес, кышында да иштей турган пансионаттардын тизмеси алынды. Салык кызматынан өзгөчө айыл өкмөттөрдөн өзүнчө алынып, бүгүнкү күндө жай бою иш алып барып аткан 42 чоң кичине эс алуу үйлөрү аныкталды. Бүгүнкү күндө ошол мониторинговый группа ар бир пансионатка ошол 42 мекеменин эс алуу үйлөрдүн иштерине кирип 140 ошол 131 указдын жарлыгынын негизинде иш алып барып жатышабы же мыйзамсыз иш аракеттерди алып барып жатышабы ошолорду аныктоодо. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көлдүн экологиялык абалы боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу багытында түзүлгөн жумушчу топтун мониторингинин негизинде корутундулар даярдалып, талаптарга жооп бербеген эс алуу объектилеринин ишине тыюу салынат. Айсел Телек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Жалал Абад облусуна болгон 2 күндүк сапары аяктады. Төрага бул аралыкта облус аймагындагы бир топ мекемелердин өндүрүштүк жайлардын абалы менен таанышып, жаңы ачылыштарга да катышты. Кененирээк кийинки сюжетте.
Жаңа келе турган жана модернизация. Теосун азырында перевод кылып атабыз. 2025 жылы Жалал-Абадта нефтини кайра иштетүүчү завод курулат. Учурда иштин биринчи этабы аяктаган. 3 жыл аралыгында жасалуучу иштер туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго маалымат берилди. Министр тапшырмасы менен ошо 24-жылдын 4-кварталына бүтүргүлө деп бизге тапшырма берип кетти. Кудай буйрса ошо 25-жылдан баштап жаңы заманбап нефтини кайра иштетүү заводу курулат. Ошол эле негизде биздин ошол завод 500 000 тонна нефтини, бир жылда 500 000 тонна нефтини переработка кыла алат. Иш сапардын алкагында төрага Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун техникалык базасы жана жумушчуларынын ден соолугун чыңдоо имараттын оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн абалы менен таанышты. Андан соң жетекчилик тарабынан сунушталган бизнес план боюнча маалыматтарды укту. 5 жылдык долбоорду колдоого аларын айтып, бир топ тапшырмаларды койду. Долбоордун алкагында биз жаңы 200 скважина буруп этели деп атабыз. Проекттин мөөнөтү 5 жылдык. 5 жылдык. Бүгүн премьер-министрибиз айтты, ошо 5 жылдын ичинде ал проект бир жагынан реализация болуш керек, экинчи жагынан ошол эле учурда ошол проектинин окупаемостунда ошо 5 жылдык мөөнөт коюп берди. Азыр эми биз адистерибиз менен ошонун үстүндө иш жүргүзөбүз. Андан соң Кочкор Ата шаарында жайгашкан жергиликтүү бюджеттин жана райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган сметалык баасы 52 миллион сомду түзгөн 50 орунду төрөт бөлүмүнүн ачылышына катышып, имараттын абалы менен да таанышып чыкты. Баарыңыздарды президенттин атынан, өзүмдүн атымдан баланын жана эненин өмүрүн менен күрөшкөн дарыгерлерди жаңы имаратты болушуңуздар менен куттуктайм. Бала бакыт, элдин кубанычына кубаныч кошкон төрөтүй, ак жол той болсун. Конкурс боюнча 2023 жылдын 3-кварталында пайдаланууга берилет делген, бирок мөөнөтүнөн эрте берилип жатат. Бул үчүн курулушчуларга дагы терең ыраазычылык. Акылбек Жапаров Жалал-Абад облусуна болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Жалал-Абад шаарынын аймагын кеңейтүү, өнүктүрүү программасы менен Сузак районундагы номер 20 дамбанын абалы, Базар Коргон районунда курулуп жаткан жазаларды аткаруу мекемесинин курулушу жана Жалал-Абадтагы райондар аралык жылуулук жабдуу өндүрүштүк бирикмесинин абалы менен таанышты. Алмазыкү, Сергей Мишенко, Жалал-Абад облусу. Көл аймагында таштандыны кайра иштетүүчү ишканаларга болгон суроо талап арбын. Учурда мындай ишканалар Жетөгүз районунун Саруу айылында толук кандуу иштеп, эми облус борборунда жана Ысык көл районунда ачылары күтүлүүдө. Кечээ ишканалар ачылып калса, жумуш орундары да түзүлмөкчү. Темага кабарчыбыз токтолот. Таштандыны кайра иштетүүчү ишкана быйыл Жетөгүз районунун Саруу айылында ачылып, учурда өз ишин ыраттуу жүргүзүүдө. Ишкана жыл ичинде эле кирешелүү мекемеге айланган. Кумтөрдөн чыккан таштандыларды кайра иштетип, эми кеңейтүү алдында турган маалы. Грануляция чыгат. Гранула бул экинчи сырьёго даярдалат. Биз быйылкы иш планга ал-мөрүк чыгара турган оборудование даяр проектти Кумтөр ишканасына жазганбыз азыр. Бизге жардам бериң. Эгер ал ишкана бизге ошол алып бере турган болсо, биз бул жактан дагы иш орундары пайда болот дагы жана Жетөгүз районунун жалпы эле Ысык көл областынын ал-мөрүктүн яшиги менен камсыз кылганга ушундай иш пландарды баштап атабыз быйыл. Темир иштетүүчү ишкана айыл өкмөт тарабынан проектисинин баардыгы даярдалып бүттү. 23-жылы буюрса ошону да ишке киргизип, аяктан да жумушчу орундар пайда болот. Андан тышкары ошол ГЭС, 2 ГЭС курулуу пландалуу алдында турат. Инвесторлор келди, бир жагы ошол Швейцария бир ГЭС, экинчи ГЭСи ошол Чехия мамлекети каржылап атат. Бул сыяктуу кайра иштетүүчү завод учурда Каракол шаарында курулуп жатат. Ишке киришип калса, бир гана шаар тургундары эмес, жалпы облус эли үчүн да ыңгайлуу болорун белгилешкен адистер кошумча иш орундары түзүлөөрүн кабарлашты. Сортировочный линиябыз болот. Кудай буйрса, мына ушул жуманын бир канча 4 күн ичинин аралыгында бүтүп калат. Завод болсо переработкабыз өзүбүздүн тазалык ишканасынын территориясында. Ал жакта болсо, бул жак бүткөндөн кийин ал жакка барып бир 8 күн ичинде бүтүрөбүз деп атат. Прессибиз турат бул жакта. Пресс менен алып барып переработкага алып барабыз. Переработкадан жууп тазалап туруп, ал жактан 16 диаметрден 63 диаметрге чейин саркындуу сууну чыгарчу турбаларыбызды чыгарабыз. Шыпыргылар чыгат ал жактан. Полимерно-песчаный деп брусчаткалар чыгарабыз, бордюрлар чыгарабыз.
Азыркы тапта шаарда таштандыны өз-өзүнчө иргөөчү атайын урналар орнотулууда. Жергиликтүү эл таштандыны иргеп, ирети менен үкөктөргө сала турган болсо, кайра иштетүүчү заводдун да иши илгерилемекчи. Бул өзү деле болот да чындыгында. Аны сатып ийсе кызылдай акча болот. Бүт өлкөнү сатсак акча. Коробкада акча болуп калды азыр негизи. Анан эл ошону түшүнбөй атат. Саруу айылындагы ишкана алдыда дагы жабдуулар менен жабдылып, алма өрүк салуучу жашик чыгарууну да пландап жаткан маалым. Айыл аймак башчысынын белгилөөсүндө темир иштетүүчү ишкана жана чакан гэстерди быйылкы жылга салууну пландоодо. Ал эми Ысык көл районунда да 2023 жылы кайра иштетүүчү ишкана курулаары күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касьянов, Сергей Мишенко, Атайын Ысык көл маалымат программасына. 10 январда мамлекет башчысы Садыр Жапаров көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгын белгилөө тууралуу жарлыгына кол койду. Кыргызстандын экономикалык, социалдык, маданий калыптануусуна зор салым кошкон мамлекеттик ишмер Масалиевдин элесин түбөлүккө калтыруу жарлыктын негизги максаты. Саясий ишмердин 90 жылдыгын майрамдоого даярдык көрүү үчүн уюштуруу комитеттери түзүлүп, иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү планын иштеп чыгуу тапшырылды. Баткен облусунун Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясында даярдык көрүү максатында жыйын болуп өттү. Кыргыз Республикасынын эл баатыры белгилүү мамлекеттик ишмер Абсамат Масалиев чынчыл, жемкорчулук сыяктуу одоно көрүнүштөрдөн өзүн пакиза туткан инсан катары элдин эсинде калды. Кайсыл учур болбосун өлкөнү өргө сүйрөгөндөрдүн сап башында элдин кызыкчылыгын бийик койгон саясий ишмер Кыргызстандын экономикалык, социалдык, маданий калыптануусуна зор салымын кошкондордун арасында. Анын тирүү кезиндеги мамлекет үчүн жасаган зор эмгектери элдин эсинде түбөлүк калтыруу максатында 90 жылдыгын белгилөө мамлекеттик деңгээлде өткөрүлмөкчү. Алтын кендерин приватташтыруу жарабайт. Ага көп акылдын кереги жок, ага бийликтин кереги жок. Дүйнө жүзүндө андай маселе жок. Тем более биздин закондордо жазылып турат. Никакая международная консультация не поможет здесь. Жогорку кеңеш только может сказать. Тем более Кумтырское месторождение — это крупнейшее месторождение в мире. Семерка, восьмерка ракет. Өмүрүнүн тең бөлүгүн коомдук жана мамлекеттик ишмердикке арнаган саясий кызматкер Абсамат Масалиев эмгек кызыл туу ордени медалдары менен сыйланган. Учурда Кадамжай шаарында жайгашкан Орозбековдун музейине Абсамат Масалиевдин элесине арналып атайын бурч ачылган. Анын 80 жылдык мааракесинде музей кызматчыларынын демилгеси менен үй бүлөлүк архивинен сүрөттөр алынып, өмүр таржымалы камтылган. Музейге келген көрүүчүлөргө кыргыз эл баатыры тууралуу маалыматтар берилип келет. 2013 жылы музейде бурч уюштурганбыз. Бул жерде ушул үй бүлөлүк архивдеги сүрөттөр менен кеңири Абсамат Масалиевдин жасаган эмгектери тууралуу кеңири айтып берүүдөбүз. Абсамат Масалиевдин уулу Исхак Масалиев өзү келген. Ошолордун эмесиде бурч уюштурулган. Көрүнүктүү ишмер 1933 жылы Баткен облусунун Кадамжай районундагы Алкыш кыштагында туулган. Буга байланыштуу Баткен облусунун башчысынын орун басары Жаныбек Исаковдун жетекчилигинде комиссия тобу мамлекеттик ишмердин 90 жылдыгын жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча көчмө жыйындар өтүп жатат. Биз бул кишибиз менен сыймыктанабыз, жалпы эле кыргыз эли сыймыктанат. Жарлык чыкканга чейин да өзүбүз элдер менен жолугушууда бардык эле ушул кабарларды укканда барды сыймыктануу менен бардыгын ошо маанайы жогору ушундай өтсө бардыгы өздөрүнүн кол кабыш кыла тургандарын айтып билдиришкен. Бул боюнча бул мааракенин өтүшүнө бардык биздин Масалиев айыл өкмөтү эле эмес, бардык эле ушул Кадамжай районунун эли ыраазы. Масалиевдин тарыхтагы орду жана ишмердүүлүгүн калктын калың катмарына жеткирүү негизги максат болуп эсептелинет. Уюштуруу тобунун мүчөлөрү Кадамжай районунда жана кичи мекени Масалиев айыл өкмөтүндө. Ошондой эле анын ысымы берилген Кадамжай шаарындагы мектепте атайын музей канасын ачып, кеңири маалыматтар менен толуктоону сунушташты. Анда мамлекеттик ишмер тууралуу маалыматтарды кеңейтүү, экспонаттар менен толуктоо колго алынат. 90 жылдыкка карата биз архив тарабынан Абсамат Масалиевдин ар кандай басып өткөн тарых жолдору боюнча тийиштүү жерлерге өзүбүз өркүндөтүү иштерин карап жатабыз. Кандай гана Абсамат Масалиев жөнүндөгү тарыхый маалыматтарды архивтерден табуу боюнча биз жакындан жардам беребиз.
90 жылдыгына карата майрамын белгилөөдө жалпысынан 23 пункттан турган иш-чаралар камтылган. Уюштуруу жана комиссия курамында мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, маданият, билим берүү тармагынын кызматкерлери бар. Президенттин указы чыккандан бери дагы областтык өкүлчүлүктүн атайын буйругу чыгып, ошол буйруктун негизинде уюштуруу тобу түзүлгөн. Ал уюштуруу тобунун орун басары төрагасы Жаныбек Маматович болгон болсо, анын орун басары Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Кутбин Абдрахманович болуп, бүгүн ошол уюштуруу тобунун биринчи отуруму болуп өттү. Бул жерде тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери, ошондой эле областтык структурадагы мекеме ишканалардын тиешелүү өкүлдөрү келип катышып, ар бир өкүл өзүнүн сунуштарын берди. Бүгүнкү күндө мамлекеттик белгилүү саясий ишмер Массалиевдин Кыргызстандын эки шаарындагы көчөлөргө, Кадамжай районундагы айыл өкмөттөргө жана мектептерге ысымы берилген. Ал эми аталган мааракелик иш-чараларды өткөрүүгө министрлер кабинетинин төрагасынын резервдик фондусунан каражат бөлүнөт. Жазгүл Сатаева, Сергей Мищенко, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Баткен облусунан. Облус аймагында Чавандес саяпкерлердин башын бириктирген улуттук ат оюндары боюнча Камбар ата ассоциациясы 25 жылдан бери иш алып барып, 1000ден ашык мүчөсү бар. Аталган ассоциация өтүп кеткен 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарып, жылдын мыкты жургосу, жылдын мыкты аламаны, жылдын мыкты гүлүк саяпкери жана башка наамдарды тапшырды. Муну менен катар алдыда жаңы 2023 жылы райондордо өткөрүлө турчу ат оюндарынын иш пландары талкууланып, ал эми облустагы Камбар ата ассоциациясынын төрагасы 2022 жылда аткарылган иштер туурасында маалымат берди. Облустук ат оюндары боюнча Камбар ата ассоциациясы өтүп кеткен 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарып, алдыда 2023 жылы өткөрүлө турчу ат оюндарын пландоо максатында жыйын өткөрүштү. Жыйынга 5 райондогу Чабандес саяпкерлер катышты. Алгач аталган ассоциациянын төрагасы Улан Карыпбаев 2022 жылда өткөрүлгөн ат оюндары жана аткарылган иштер, кемчиликтер боюнча маалымат берди. 2022 жылдын отчетунда биринчи Том району өткөргөн 23 февралда 2 автоуна 200 000 сом менен өткөргөн. Андан кийин эле ошо Түб району өткөздү, 21 июлда өткөздү. Алар бир 200 000 менен өткөрүштү. Ага утурлай эле биздин Түгөлбай Сыдыкбеков атабыздын 110 жылдыгы, андан тышкары Советбек Жумадылов агабыздын 90 жылдыгы, ага дагы ушундай ошого кошулуп өткөрүштү Түб району. Айта кетейин, баарыңарга белгилүү болсун. Аларга 7 машина коюлуптур, 1 миллион 300 000 коюлган, ушундай бүт болгон улуттук ат оюндар боюнча. Андан тышкары 3-чү Ысык көл району өткөздү. Ысык көл району өткөздү, 21 августта өткөрүшкөн. Ысык көл району 644 000 менен өткөрүштү. Жыйындын жүрүшүндө 2022 жылдын жыйынтыгы менен жылдын мыкты жоргосу, жылдын мыкты аламаны, жылдын мыкты гүлүк саяпкери жана башка наамдар тапшырылды. Көчмөндөр, эки көчмөндөр оюндарын уттум, экинчи көчмөндөр оюндарын, үчүнчү көчмөндөр оюндарын жорго менен уттум. Азыркы убакта балам Чавандес болуп, баламды көндүрүп атам, ошо уулум чаап жүрөт. Үйдө 5 жорго иштетилет, 5 жорго бар. Ошол эми былтыр 22 жылы биз баягы область боюнча 5 район очеред менен өткөрүп турабыз. Өзүбүз календардык план бекиткенден ошол айга биз былтыр өткөрдүк. Ысык көл району 21 августта өткөргөнбүз. Призовой фонд 644 000 менен өткөргөнбүз. Быйыл буюрса 20 июлга деп атабыз. Буюрса быйыл дагы Кудай ден соолук берип, аманчылык болсо быйылда өткөрөбүз деген ой бар. Камбар ата ассоциациясынын түзүлгөнүнө 25 жыл болуп, жылдан жылга ага мүчө болгондор көбөйүүдө. Ат чабыш кыргыз элинин эң маанилүү жана кызыктуу оюндарынын бири болгондуктан, жыл сайын облустун ар бир райондорунда атайын ат чабыштар өткөрүлүп келет. 5 райондо календарлык план бар эле. Ошо календарлык планда быйыл 5 район тең ат чабыштарын өткөрүштү. Ошо 2022 жылдын календарлык планда өткөрө турган ат чабыштарда быйылкы жылдын аягындагы жылдын мыктыларын аныктадык. Мыкты жорго, мыкты аламан, мыкты саяпкер, мыкты Чавандес деген ушу жылдын мыктыларын аныктап бердик. Бүгүн ушу берип жылдын мыктыларын бердик. Чубак Жайлообеков 2 классынан бери ат чаап, бүгүнкү күндө жылкы таптап үй бүлөсүн багат. Ал жыл сайын өткөрүлгөн ат оюндарына катышып, көптөгөн ийгиликтерге жетип, жалпы 23 автоунаа утуп алган. Бир өңчө жорго дайындайм, жорго чабам. Саяпкери мен, Чавандесмин.
Общий ушу ийгиликтерим жеткен Казакстандын президентский кубогун уттум бир жыл 2011 жылы чоң байгелерден. Жылда 4-чү жылдын мыкты саяпкерин алып атам. Областтан дагы, республикадан дагы 4-чү жылы алып атам быйыл. 26 машина уттум атта жүргөнүм. Камбар ата ассоциациясы быйылкы жылга өткөрүлө турчу ат оюндарын пландашып, үстүбүздөгү жылдын февраль айында облустук деңгээлде Тоң районунда ат оюндары өткөрүлөрү маалым болду. Мир Мусубакунова, Данияр Акунов, Асылбек Касыянов, Тоң районунан. Зарина Сулайманова 36 жашта 2021 жылдан бери ашказан рагы менен жабыркап келет. Буга чейин бир канча химия терапия алып, толук дарыланууга мүмкүн болгон эмес. Дарыгерлер ага 3-4 айлык гана өмүрү калганын айтышкан. Тез аранын ичинде Корея мамлекетине дарыланууга барышы керек. Бирок каражат маселесинен улам барууга мүмкүнчүлүк болбой, бейтаптын абалы күндөн күнгө оорлошуп барат. Мындан улам Заринанын үй бүлөсү кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурайт. Дарылоонун жалпы наркы $83,000 түзөт. Балыкчы шаарынын тургуну Зарина Сулайманова 2 баланын энеси. 2021 жылы дарыгерлер ага ашказан рагынын 4-чү баскычы деген диагнозун коюшкан. Ал бүгүнкү күнгө чейин дарылоонун бир канча ыкмасын колдонуп, бирок жыйынтык болгон эмес. Учурда Кореяга барып дарылануу Заринанын жалгыз үмүтү болууда. Анткени дарыгерлер ага өмүрүнүн аз калганын айтышкан. Мындан улам үй бүлөсү жарандардан жардам сурайт. 1,5 жыл көрүнүп жүрдүм. 1,5 жылдан кийин брюшной полосима таркап кетиптир. Леченияма көп акча керек болгондуктан сиздерден жардам сураймын. Южный Кореяга барыш керек экен, $83,000 керек экен менин леченияма. Өзүбүз менин жолдошум азыр мени карап иштебей эле иш жерде. Андай акчаны тууган тушкандарыбыздан бери чогултатабыз, андай акчаны почти чогулта албайт экенбиз да самостоятельно. 100 сомдон болобу, 200 сомдон болобу, жардам берсеңер. Акча чогулганда апам Кореяга кетет. Анан ошо Кореядан операция кылып жардам беришет. Мен апамды жакшы көрөм. Силер жардам берип койсоңор, апам айыгып кетет. Учурда Кореядагы оорукана менен макулдашылып, документ иштери толук бүткөрүлгөн. Бул үй бүлө каражаттын чогулуусун гана күтүп жатышат. Буга чейин да дарылоого бир топ материалдык чыгым болуп, учурдагы ири суммадагы акча каражатты табууда кыйынчылык жаралууда. Ушу дартка кабылгандан бери көп азап чегип келатабыз. Өзүбүз квартирада турабыз. Ушу ооруга байланыштуу мен дагы туруктуу жумушка иштей албай калдым. Келинчегимдин айыгып кетишине дуа кылып атабыз. Баарыңардан жардам сурайм. Кичине жакшы болуп калды эле, кайра башталды, метастаз берип атат. Ушу эки неберем энесинин маңдайында ушу жаркырап жайнап күлүп жүргөнүн каалайм. Ушу жакшынакай бутуна туруп сакайып, өз үй бүлөсү менен өздөрү менен өздөрү болуп жашаган ушунчалык тилейм да, Кудайдан тилейм. Ушу эл журтка көптү көрсө көл болот дегендей баарыңарга кайрылат элем. Ушу кайдыгерлик карабай ушу келиниме бир аз болсо дагы жардамыңар тиер бекен деген үмүттөбүз. Ушу Кореяга барып лечение алса жакшы болуп кетет деген аябай үмүттөмүн да. 36 жаштагы эненин өмүрүн сактап калууга жалпы $83,000 керектелүүдө. Ал эми учурда $8,000 акча каражаты чогулган. Башкача айтканда, бул дарылоого кетчү каражаттын 10% гана. Зарина Сулаймановага жардам берүүнү каалагандар төмөндөгү эсеп номерлерге каражат которушса болот. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Сергей Мишинка, Ысык Көл жаңылыктары. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Саламатта туруңуздар.